Сабагыбыздын темасы Молдонияз, анын өмүрү жана чыгармачылыгы. Өмүрү кыргыз адабиятында эң табышмактуу чыгармачыл адамдардын бири Молдонияз Эрназар уулу. Колдоор маалыматтарга таянсак, ал 1823 жылы Кадамжай районунун Кызыл Булак айылында жарык дүйнөгө келген. Молдонияз араб, фарсы, чагатай тилдерин жакшы билген жана ошол тилдерде жаза билген билимдүү адам болгон. Акын кыргыз жергесин дээрлик кыдырып чыккандыгы чыгармаларынан көрүнүп турат. Ал өз учурундагы атактуу манаптарды, эл бийлеген көрүнүктүү адамдарды жакшы билген экен. Алсак, бул ырында балачылык мастыкта, жаңы өспүрүм жаштыкта, барбаган жерим калбады, аркада калган марттардын албаган жерим калбады, көздүн нуру барында көрбөгөн жерим калбады деп жазат. Бул ысаптарында эле акындын эл жерди көп кыдыргандыгы көрүнүп турат. Өзүнүн өмүр таржымалы сыяктуу санаттарында Молдонияз Анатай менен Тайлактын балдарынан баштап Курманжан датка менен Шабданга чейинки манаптарды айтат. Токмок менен талас, Алай менен Анжиян, Токмок менен талас, Алай менен Анжиян, Маргалаң, Кашкарга чейинки жерлерди кыдыргандыгын бул өз ырларында санап чыгат. Молдонияз ар түрдүү элдердин жашоосун көргөн, өз заманындагы коомдук турмушту терең түшүнгөн билимдүү адам болгон. Акындын тагдырынын табышмактуулугу, өз доорунда ушунча элди жерди аралап жүргөн адам кийин совет бийлиги учурунда ың-жыңсыз, дайынсыз болуп жоголуп кеткендигинде. Ал турмушта болбогон сыяктуу тынчып калган. Эмне үчүн ушундай болду? Мунун биринчи себеби элдик өзек чыгармачылыкты, акындардын чыгармаларын жыйноо, нукура илимдин биринчи себеби элдик өзек чыгармачылыкты кыскартып берип койдум. Элдик өзек чыгармачылыктарды, акындардын ырларын жыйноо, нукура илимдин деңгээлине көтөрүлө алган эмес. Ал эми экинчи себеби Молдонияздын чыгармалары көп жагынан советтик бийликтин кызыкчылыгына туура келген эмес. Ошондуктан анын кол жазмасын сактап жүргөндөр ачыкка чыгарышкан эмес. Молдонияз акын катарында элге тааныккан, көрүнүктүү окумуштуу профессор Болот Юнусалиев болгон. Акын жөнүндө биринчи жолу 1951 жылы Байит Исманалиевден уккан. Андан кийин 57 жылы жазып алат. Демек 51 уккан болсо 57 жылга чейин эмне үчүн 6 жыл өттү деген суроо туулат. Анткени демек 57 жылы бул сталиндик режим өтө күчтүү болгон, күчтүү болуп турган. Биринчи китебин 1957 жылы, биринчи кол китеби 57 жылы Болот Юнусалиев Азиз Токтобаев дегенден жазып алган экен. Ал эми экинчи кол китеби дагы Болот Юнусалиев тарабынан жазылып алынган экинчи кол китеби. Ал эми үчүнчү кол китеби кийинчерээк эле 1988 жылы Абдыганы Эркебаев тарабынан Аманулла Азимов деген кишиден алып, анан муну Академиянын кол жазмалар фондусуна өткөргөн экен. Ушулардын мына ошол Молдонияздын чыгармаларынын баары биринчи, экинчи, үчүнчү кол китептеринин баардыгы чогултулуп, жыйналып, мунун баардыгы иретке салынып, иреттелип туруп, анан 1993 жылы Омор Сооронов тарабынан Молдонияз Санат Дигарастар деген ат менен ушул китептин баардыгы басмадан чыгып өзүнчө китеп болуп чыккан.